Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı küstüğanlar, жараткан мейірімді Аллах Таала бүгінгі үйет күніңізді мұбарак қылсын. Ар бірістен ушул Аллахтың үйіне таштаған қадамдарыбыз менен жараткан күнәлөрүбүздү кечирип, акыреттеги даражаларыбызды Аллахым бийик кылсын. Туғандар, бүгүнкү биз сөз кыла турган тема мусулмандардын биримдиги тууралуу экен. Ынтымак, биримдик биздин инсан, адам баласынын жашоосунда орду аябагандай улуу экенин мынакей баарыбыз билип турабыз. Конфликт эч качан жакшылык алып келген эмес. Эки тарап конфликтовать эткен болсо эч качан бул нерседен уткан адамдар болгон эмес. Никогда. Ошондуктан биздин шариятыбыз, динибиз, туугандар, бул жөн эле бир адам баласы Мухаммад ибн Абдулла тарабынан бир жөнөкөй бир араб кой кайтарган ошол адам тарабынан ойлоп чыгарылган дин эмес. Же ошол араб тарабынан токулуп чыгылган Куран аяттары эмес. Бул Аллахтын сөзү. Каламуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды болсо Аллах эмне дейт? Ва ма янтиху анил хава ин хуа илля вахюн юха. Аллах Таала айтып атат. Мухаммад пайгамбарды бул өзүнүн акылынан, өзүнүн оюнан алып сүйлөбөйт. Бул Аллах тарабынан вахий болуп берилген нерсени сүйлөйт деди. Жараткан Аллах тарабынан болгон сөздү сүйлөйт деди. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүйлөгөн сөздөрү өтө баалуу. Туугандар, мынакей жараткан Аллах Таала адам затын жаратып, буларга мына ушундай бир бизге ушундай бир оор табиятты, кайсарлык, акыйкатты кабылдабаган, өзүнүкүнөн мындай түшпөгөн, кыскасы мына ушундай кайсарлык менен ушундай бир кайралып турган ушундай бир табиятка ээ болуп калды. Адамдардын ортосундагы болгон көйгөй проблеманы жараткан Аллах Таала Анфал сүрөсүнүн 63 аятында айтат: "Ва аллафа байна кулубихим лау анфакта ма фил арди жамиан ма аллафта байна кулубихим валакинналлаха аллафа байнахум иннаху азизун хаким." Мусулмандардын ортосундагы болгон проблемаларды, мына ошолордун ортосундагы конфликт отун өчүрүп, алардын жүрөктөрүнүн ортосуна мына ушундай биримдик, ынтымакты салган бул Аллах Таала болду. Эгерде сен жер үстүндөгү бар нерсенин, байлыктардын бардыгын, жер бетиндеги байлыктардын бардыгын сен эгер жумшаган учурда дагы сен алардын жүрөктөрүнө биримдик сала албайт болчусуң. Бирок Аллах алардын ортолорун оңдоп койду. Аллах бул кудурети чексиз болгон азиз жана данышмандыгы чексиз болгон улуу зат деп Аллах Таала мына ушул аятында айтып атат. Туугандар, жер бетиндеги нерсенин баарын сен жумшасаң дагы сен алардын жүрөктөрүн бириктире албайсың деп Аллах ушул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айтып атат. Жер бетиндеги нерсенин баарын бергенде дагы. Бүгүн адамдардын ортосундагы конфликттердин бардыгынын ушул башы ушул жердин үстүндөгү болгон нерсени, жердин үстүндө жана жердин астындагы болгон нерселерден улам пайда болуп атат. Мына ушул нерседен конфликт болуп атат. Жер астындагы мына ошол минерал ресурстардын айынан конфликт болуп келген. Илгерки доорлордон ошол колонизаторский ошондой баягы жырткычтык табиятына ээ болгон колонизатор өлкөлөр мына ошолор ушул ресурстар үчүн, табигый байлыктар үчүн мына ушундай кадамдарын жасап келишкен. Эч кимге бул караңгы жана табышмак эмес. Ислам дининде мусулмандардын биримдиги, ынтымагы абдан орду, улуу экендигин Куран аяттары жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан сөздөрү, алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана сахабалардын жашоодогу кылган кадамдары, жашоолору. Кана бүгүн ошолор? Кана ошол илгерки мына ошол биз үчүн идеал болгон сүрөттөр кана каякта калды? Китептердин бетинде калды. Сүйлөсө адамдардын тилдеринде укмуш сайрайт, сүйлөйт, кооз сүйлөп. Көрүнсөң, качан көрүнсөң бөлүнүп, кучкаватса этип жүрөт.
бул топ паланча топ ар бири өзүнчө дагы алдына бир программаларды коюп алыптыр. Алып көр, мына чындыгында алып көрсөң, по захвату власти ошол программалардын бардыгы астында ошону захват власти турат. Тактагы ынтымак. Башка бирөөлөргө ярлык тийилгенди жакшы билишет. Башка бирөөлөргө ярлыкты илип туруп, мына ошол кезде өздөрү ошол нерсени жазып атканын башкалар билбей калып атат. Субханалла. Багы Крыловдун баснясында, карга менен түлкүнүн сырдын окуясы болгонго, укмуш келип ортодо сырды алып кеткен түлкү сыяктуу. Мына ошол сыяктуу реалийлер бүгүн биздин жашоодо ишке ашып атат. Мына ошондой нерсе ишке ашып келет. Мусулмандардын биримдиги, ынтымагы, туугандар бул кичинекей бир үй бүлө, кичинекей бир коңшулар. Мына ошондой кичинекей масштабтан башталып, бул дүйнөлүк масштабка чейин бул көтөрүлүш керек. Бул нерсе, мына ушул эрежелер бул кичинекей бир масштабта калып калыш керек эмес эле. Кичинекей масштабта боло турган нерсе эмес болчу. Бул ислам дини, Аллах Тааланын Куран Карими бул дүйнө үчүн. Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Сени о Мухаммад бүтүн аламдар үчүн сени рахмат кылып жөнөткөнбүз. Бүтүн алам затына жок бүгүн мусулмандар сөзсүз түрдө кырылыш керек. Биринин бири канын төгүш керек. Ошондой таштаган кадамы менен бул тозоктун отуну болуп кетип атканын бул аңдабай атат. Адамга ачуу келгенде акыл кетет дейт го. Айтат го, баягы состояние аффекта адам анча-мынча кылган действияларына жооп бере албай калат. Өз билбей калды. Мошундай состояние аффекта болуп калдым. Мен ошон үчүн ушундай резкий кылган движенияларды мен өзүм байкабай калдым, мен билбей калдым. Таптакыр деп мисалы ошентип айткан сыяктуу туугандар мына адамдын бирок каны төгүлүп баштап атат. Бул ынтымактын масштабы мусулмандардын бүтүн дүйнөлүк масштабтагы болгон ынтымак. Туугандар, биз мусулман болгондон кийин ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген мына ушул уран менен сүйлөйбүз. Туурабы? Минбарга чыгып ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахны сүйлөйт да молдо. Же чыгып Господи Иисусе дешим керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын туугандар мына ошол коомду кураган кездеги ошол коомдун куралган конструкциясынын ички тарабына дагы абдан чоң көңүл бурган ошол нерсеге. Пөк болбош керек эле. Ошо имарат просто ошол биз мынакей строительдер билет го, туурабы? Основание нормально болуш керек. Чоң бир здание конструкцияны сала турган болсоң, сен почваң ошол жерде рыхлый почва кандай? Ошону даярдашың керек. Дал ошол сыяктуу урматтуу бир туугандар, мусулман адамдардын биримдиги, мусулман коомдун булардын сырткы көрүнүшү, булардын ички көрүнүшү, абалы, булардын сүйлөгөн сөздөрү, бүт бардыгы туугандар бирине бири каршы болбош керек эле. Бардык проблеманын тамыры туугандар сабатсыздыкта турат. Чала сабат. Мына ошол проблема бүгүн. Кайды караба, ошол чала сабатсыздык. Койма кулактар мына ошондой адамдар анан кийин бейишке жол көрсөтөбүз деп, өзүнүн тар кругозор менен бул бейишке элди жетелейт. Мына ошондой болот. Ынтымак биримдик жок. Ынтымак биримдик жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда мынакей туугандар ас-сабикун ал-аввалун деп эң алгачкылар булар мухажирлер жана ансорилер болгон. Хижрат кылгандар. Жана ошол хижрат кылган адамдарды тосуп алган ансорилер туугандар. Ишенесиңер? Бүгүн туугандар, бүгүн Мекке менен Мадина шаарын бүгүн мына 21-кылымда барып ошол жерде кичине жүрүп, ошол жерде айланып, эл менен кичине бир күн кечирип келген адам асман менен жерде разницаны чувствовать этет. Мекке менен Мадина шаарын туугандар. Мадина шаары бул ансорилердин шаары болгон туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям туулган жери Мекке болчу. Бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушул ансорилерди калтырып ошол жерден Мекке фатх болгондон кийин, Меккени мусулмандар өздөрүнө кайтаргандан кийин пайгамбарыбыз кайтып кеткен жок. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям дань уважения мына ошол Мадинада калды. Бүгүн денеси мынакей ушул Мадина шаарында
турат. Ансорилердин жоомарттыгы, алардын колдорунун ачыктыгы бүгүнкү күнгө чейин мынакей туугандар разницасы сезилип турат. Ушундай чоң бир разница бар. Мекке эли менен Мадина элинин ортосунда ушундай разница бар. Аны эми кичине мындай прочувствовать эткен адам болсо, чоң ментальность дагы разницасы бар. Менталитетте болгон разницасы бар туугандар. Ошол ансорилердин ошол колу ачык, марттык, жоомарттык менен мухажирлерди тосуп алып, өстөрүнүн үйүн бөлүшкөн мына ошондой адамдар, ошолордун тукуму, ошолордун мынакей бүгүнкү калган мынакей наследиясы туугандар. Бүгүнкү күнгө чейин ошол климатты сезсеңиз болот. Сезсе болот. Айтып калабыз го, биз жөнөкөй адамдар баарыбыз жакшы билебиз го. Мына бул шаар тигинде, тиги шаар мондай, деп айтылат го. Мисалы мынакей туугандар. Наманган шаары Ишандар шаар деп коет. Эли жумшак. Андижан карлар шаар, Кополдук бар. Сравнение тиги Наманган эли менен сравнивать этип көрө турган болсо. Ошондой эле бизде дагы ушундай. Эми туугандар, бул жерде кеп бири зор, тигини жогору көтөрүп, муну ылдыйга түшүрүп, кеп анда эмес. Кеп бул жерде чын калыстыкта болот. Кеп бул жерде ошол баягы жасалма ынтымакты, жасалма дружбанын туфта экендигинде сөз болот. Это все туфта экен. Ошол нерсенин бардыгы туфтология. Ошол сахабалардын ортосундагы болгон, Алланын жолунда жүргөн инсандар, ошолордун камы, ошолордун көз жашы бири-бирине жан тарткан болсо кандай абалда болгон, канчалык деңгээлде болгон, канчалык деңгээлде болгон. Мына ошол ансори мухажирлердин ортосунда дагы өз кезинде ошондой конфликттер болгон, туура. Потому что мухажирлер булар келгинде болуп атпайбы? Мындай разбираться этип келсең, келгинде болуп атат. Булар ошол жактан келип, үй бүлө куруп, ошол жерде отурукташып калды мисалы. Булар келгинде болуп атат дагы, ансорилер булар местный болуп атат. Анан кантип ушул адам болгондон кийин, кантип багы местный, не местный деген нерсе бул биздин каныбызда барбы, туурабы, туугандар? Вот багы уже цепляться не за что болуп калганда уже местный, не местныйга өтүп баштайбыз, туурабы? Мына ошондой проблема дагы шайтан козгоду. Местный, не местныйды. Бирок ошол нерселердин бардыгын бир гана Аллах субханаху ва таала иман, Аллахка болгон ишеним, акыретке болгон ишеним оңдоду. Туугандар, мына айтып атпайбы Аллах? Жер бетиндеги нерсе, байлыктардын бардыгын эгерде сен сарптасаң, булардын ортосун сен бириктирип, буларга ынтымак киргизе албайт болчуң, жүрөктөрүн сен ынтымак кыла албайт болчуң. Бирок Аллах ошону жасады. Бирок Аллах жасады ошону. Аллах ошондой ынтымак бериш үчүн адамдар биринчи орунда кадамды биз ташташы. Ошол калыстыкка болгон кадамды таштоо керек. Без причины болгон подозрение, сомненияларды ташташ керек. Ушул нерселерден кутулуу керек. Качан көрсөң шу бирөөдөн угрозаны көрүп эле, ушул бирөөнү жаман ойду, жаман күмөндү. Аллах субханаху ва ошон үчүн айткан: "Я юхаллазина аману иштанибу кафиран минадз-занни инна ба'даз-занни исмун." Эй имандуу адамдар, көптөгөн ушундай ойлордон, жаман ойлордон сактангыла. Ал ойлор күнөө деди. Күнөө деди. Не позволяй өзүңө лишний нерсени. Сен Кудай эмессиң, бирөө адамдын жүрөгүндөгү болуп аткан ниетин определять эткени, ичиндеги нерсени билгидей. Сенде жок андай мүмкүнчүлүктү Аллах Таала берип койгон эмес. Бир дагы адамга мындай нерсе берилген эмес, туугандар. Бир дагы адам баласына ушундай возможность берилген эмес. Ушуну жакшы билип койгула. Анан бага караңгылык так, конечно, караңгылык, бир бага көз ачык, бир бакшы, типа багы ванга сыяктуу. Ошонун коопкуй комнатасына кирип калсаң, ал жердеги адамдар коопкуй тим эле ушундай, как будто прям ал сени карап туруп жүрөгүңдөгү ойлоруңду сезип аткандай турат алдында билем. Бүжүрөш. Мына ошол имандын жоктугунан. Аллах субханаху ва таалага иман болгондо мына ошондой ситуация болбойт эле, жаралбайт. Эгерде Аллахка болгон иман, туугандар, чыныгы ошол билим менен, знания менен подкрепленный болсо, мына ошондой ситуация, ошол нелепый ситуациялар жаралбайт эле. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримдин бир аятында айтып атат: "Ваттaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Бакара 281-аят. Жараткан айт: Аллахтан корккула. О, пенделер, силер Аллахка кайтчу болгон күнүңөрдөн корккула. Мына ошол күндөн корккула. Ар бир жан бул дүйнөдө эмнени жасаган болсо, толугу менен жасаган нерселердин абдачасын ала турган мына ошол күндөн корккула. Вахум ла юзламун. Аларга зулум жасалбайт. То есть перебор болуп кетпейт ал жерде,
Без адамдарда болушу мүмкүн. Вот адамдар эгерде бирөөнү наказывать этип атса, перебор болуп кетиши мүмкүн. Усердие жасап, тим эле азартка кирип алгандан кийин ты можешь сломать или еще башка бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. А кыяматта андай нерсе болбойт. Аллах субханала тааланын сотунда андай перебор болуп кетиши мүмкүн эмес. Сен кылбаган нерсе үчүн сен жазаланбайсың эч качан. Андай нерсени Аллах андай нерсеге жол койбойт. Биз коебуз. Биз бүгүн коюп аткан нерсебиз биз адамдардын жүрөктөрүндөгү ниетин көрбөй билбей туруп биз диагноз чыгарып, биз диагнозду биз коюп атабыз. Бул мынтип атат, тигинтип атат, бул то есть голый популист, анан алдай, анан мындай. Адамды бейишке тозокко киргизиш, бул бүгүн биз тозокко киргизип адамды керек болсо бирөөнү кармап жетелеп бейишке да киргизип коюп атабыз. Бейишке чейин. Унутуп калды бул бейиш менен тозокко киргизүү укугуна ким ээ? Унутту бул пенде, унутту. Бул Аллахтын укугун талашып атат бул. Али Имран сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu". Аллахтын мынакей хабл деген сөз тугандар, бул аркан деген сөздү билдирет. Буквально смысл бул аркан. Бирок арканды билесиңер да, аркан бул как трос сыяктуу. Бул аркан менен илгери ошол швартовать эткен мисалы кемелерди жылып кетпеш үчүн ошол аркан менен кемелерди байлап кармашкан. Кандай аркан? Канаплядан жасалган аркан болушу мүмкүн, кандай аркан болсо да. Бул жердеги аркан, Аллахтын арканы дегени бул Аллахнын дини, Аллахтын Кураны. Мына ушул нерселердин бардыгы туура болот. Мына ушул нерсе менен бихаблиллахи жамиан, баарыңар ушул нерсени бекем карман кыла, ва ла тафаррaqu, бөлүнүп жарылбагылады. Бөлүнүп жарылбагылады. Тугандар, бөлүнүп жарылбагылады. Аллах субханаху ва таала Ан'ам сүрөсүнүн 159-аятында айтып атат: "Инналлазина фаррaqu динахум ва кану ши'ан ласта минхум фи шей". Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга кайрылып жараткан айтып атат: "Өздөрүнүн диндерин бөлүп талкалап, аларды бөлүп жүргөн адамдар, вакану ши'ан, анан топ болуп, секта болуп, сектант болуп кеткендер, кучковаться этип кеткендер. Ласта минхум фи шей". Аллах айтып атат: "Сен ошолордун бири менен дагы эмессиң". Сен Мухаммад ошентип кучковаться этип, бөлүнүп, жарылып жүргөн адамдардын бириси менен дагы эмессиң. Сен бирөөсү менен дагы эмессиң. Ан'ам сүрөсү, тугандар, Аллахнын сөзү. Ошондуктан тугандар, мынакей дагы Аллах субханаху ва таала: "Ва ла такуну калладина тафаррaqu ва ихталафу мин ба'ди ма жа'ахум ал-баййинат". Мына ошол ахлул китаптар, тугандар, буларга ошол Кудайдын китеби, акыйкат, чындык келгенден кийин өзү мына ошондой заблужденияга кирип кетишти, бөлүнүп жарылып кетишти. Бул илгерки жөөттөрдүн, бизден алдыңкы мисалы насронилердин кейпи болуп калды эле. Бүгүн биз ошолордун кейпин кийип атабыз. И похлеще, аларга караганда похлеще болуп атабыз. Эмне үчүн дегенде, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтып атат, бир сөз бар. Жөөттөр деди, иудейлер деди 71 сектага бөлүндү деди. Насронилер 72 сектага бөлүндү деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат: "И менин мынакей ушул үммөтүм деди 73 сектага бөлүнөт. 73 сектага бөлүнөт" деди. Мына ушул жерде тугандар, исламский критиктердин айткан сөзү бар. Пайгамбар адашты деп. Мухаммад пайгамбар бул ошол прогнозунда адашты деп айтышып атат да. Эмне себептен? Булардын ошондой обвинениясы эмнеге себепте, эмненин үстүндө куралып атат десе, мусулмандар 73 сектага бөлүнөт деди эле, бүгүн реальность 100дөн ашыкты көрсөтүп атат. Бүгүн 73 эмес, 100дөн ашык ошондой багы секталар, ошондой фыркалар бар экендигин мынакей биз билебиз деп айтып атат. Дегенде биз айтабыз, тугандар, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам 71, 72, 73 дегенде конкретизация, конкретно ошол цифра менен байлаган жок эле. Конкретно цифра менен байлаган эмес болчу. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул сөзүндө жөөттөргө караганда дагы, потому что жөөттөр 71, насронилерге караганда алар 72, а мусулмандар 73 болуп атат. Бул дегени алардан да ашып түшөт деген маанини аңдатып атат. Аңдатып атат. Андан да керек болсо 100 эмес, 150 фирка, секта болушу мүмкүн. Факт бул жерде, что ошондой бөлүнүү, жарылуу деген нерсе действительно реально бүгүн
бар. Мынакей көріп отырсыз туғандар. Насронийлердегі болған ошол католиктер менен православтар бөлініп, ошондой кеткенде биздеги основной чоң ветка мынакей шиизм жана суннизм деп ушинтип эки чоң ушундай нерсеге бөлүндү. И кетти. Ошол жактан дагы алардын канча деген уже өздөрүнүн ичинде бөлүнүп. Бул адамдардын ушу бөлүнүү бул табиятында бар нерсе. Каждый вот хочет өзүнчө бир нерсенин автору болгусу келе берет да. Каждый өзүнчө муштахид. Ар бири өзүнчө акылдуу, ар бири өзүнчө умный, ошон үчүн ар бири каждый заслуживает өзүнүн жолун, тарикатын. Все, туура эмес. Аллах субхана таала Кур'ан Керимдин бир аятында Аллах субхана таала айтып атат бизге: "О имандуу адамдар, ати'уллах ва ати'ир расул ва улил амри минкум, фа ин таназа'тум фи шай'ин фаруддуху ила Аллахи ва расули ин кунтум ту'минуна биллахи вал яумил ахир." Аллах айтып атат: "О имандуу адамдар, Аллахка моюн сунгула. Аллахка моюн сунгула, пайгамбарга моюн сунгула, башчыларыңарга моюн сунгула. Эгерде силердин ортоңордо талаш, маселе жаралып кала турган болсо, анда ошол проблеманы силер Аллах жана анын пайгамбарына салгыла" дейт. Спорный нерсе барбы? Давайте, мына спорный нерсени ошонун негизинде чечкиле. Өзүңөрдүн калаган, көргөн акыйкатыңардын негизинде мен мага мындай көрүнүп атат, или мне так кажется деген ошондой божомол менен чечпе. Бул шариат, бул Алланын дини. Математика, физиканы биз айтып атабыз так наука депчи. Шариат андан дагы тагыраак. Шариат андан дагы тагыраак билим. Ошон үчүн Аллах субханаху таала айткан: "Вала такфу ма лайса лака бихи илмун." Билбегенден кийин билбеген темаңды сен сүйлөбөй жүргүн. Все, бир эки китеп окуп алса болду, алым, андан өткөн алым. Бар жака чыгышы маселе, баяндар, фатвалар, субханалла. Кудайдан коркуш керек. Кудайдан коркуш керек. Сен фундаментальный ошондой билимди алып тур, андан кийин сүйлө. Сен эгерде ошондойго акылуу болсоң, анан кийин көрүнгөн жерде чала молдо дин бузар болбосту. Этият болуу керек. Ар бир молдо, туугандар, бир молдо минбардан, мынакей ушул минбар, ыйык минбардан сүйлөп, үгүттөп, даават жасаган болсо, кыямат күндө стенограммасын коюлат. Ал жакта мөөнөт, сот, убакыт кеңири 50.000 жыл. Bir kıyamet gün 50.000 жыл. Так что баарына убакыт жетет. Шашпастан ар бир стенограмманы коюп, кайсыл жерде эмнени сүйлөгөн, кайсыл жерде кандай фатваларды берген, эмнелерди кылган, кыскасы ошол баардыгы териштирилет. Ошон үчүн акылы болгон адам бул дүйнөдөн кишини өзүн тизгиндеп жашап баштайт. Акылы бар адамдар ушул дүйнөдөн баштап өзүн тизгиндейт. Туугандар, Аллах Таала тынчтык берсин, Кудайым. Тынчтыктын кадырын жетиш үчүн сөзсүз түрдө кан төгүлүш керек эмес да, зарыл эмес ошол нерсе. Бирок ошол нерсени түшүнбөгөн ситуациялар, ушундай нерселер адам табияты экен, эми ушундай нерселерге жол коюп турат экен адам табияты. Катага, кемчиликтерге Аллахым тынчтык берсин. Аллахым тынчтык берсин. Кудайым кырсык апаттардан өзү сактасын. Туугандар, мына ушул бүгүн биздин темабыз ушул биримдик тууралуу кыскача токтолуп кеттим. Туугандар, албетте бул нерсе өтө зарыл. Урматтуу бир туугандар, мынакей Анфал сүрөсүнүн 46-аятында жараткан айтып атат: "Аллаху ва расулуху ва ла таназу фатафшалу ва тадгъаба рихукум васбиру инналлаха ма'ас-сабирин." Аллах айтып атат мына ушул аятында: Аллахка моюн сунгула, Аллахтын пайгамбарына моюн сунгула, талашып тартышпагыла. Фатафшалу. Аллах мынакей эскертип атат: эгерде талашып тартышып ошо спор менен заниматься этип ушинтип кете турган болсоңор, артындагы результаты эмне болушун Аллах Таала айтып атат. Фатафшалу дейт. Оматсыздык силерди ээлейт деп атат. Оматсыздыкка силер кабыласыңар. Ва тазхаба рихукум, силердин күчүңөр, сүрүңөр, кубатыңар кетет деп атат. Күчүңөр, кубатыңар, сүрүңөр кетет. Урууга, регионго бөлүнүп, биринин аңзы шуап, муну шуап, ошентип жүрсө, жүрөт да лазутчиктер. Аякта биякта изилдеп коюп, ситуацияны, жалпы коомдогу общий бир абалды изилдеп. Ынтымагы жок, ошентип ыдырап аткан коомдун башына ушундай балелер башталат анан. Ынтымагы жок, ыдырап, бири ушундай сыйлаганды билбей жаткан мына ошондой бир туугандардын үстүнө мынакей секиринден уже душмандары дагы секирип баштайт. Билет, амун артынан турган эч ким жок.
Бұл менен душман, тигиз мен душман, муз мен душман, буга короче жайласа боло берет. Так что за него пригаться ете турган эч кимибиз жок. Мына ушул ситуацияны Аллах субханала тағала Куранда айтып атат. Мына фатафшалу ва тадхаба рихукум, кубатыңар күчүңөр кетет. Wasбиру, сабырдуу болуңар. Ва инна Аллаха ма'ас сабирин, Аллах Таала сабырдуулар менен бирге дейт. Амин. Дуаласың я Раббына, Кудайым жараткан туура жолдон адаштырба. Аллахым ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин Кудайым кандай дуа тилектер болсо Аллахым өзүң орундаткан. Жараткан жашоодо билип билбестен жасаган күнөөлөрүбүз аябагандай көп. Бардык күнөөлөрүбүз толугу менен мойнубузга алып, Аллахым сенден ушул ыйык күндө сенден дуа кылып сурайбыз. Аллахым күнөөлөрүбүздү кечир я Раббана. Элибизге, журтубузга амандык бергин я Раббана. Аллахым журтубуздун башына түшкөн көйгөйлөрдүн бардыгын Аллахым өзүң жеңил кылып, жакшылыктар менен чечилгенди Аллахым өзүң насип эткин я Раббана. Өтүп кеткен ата бабаларыбыз аларды жаткан жерлерин жайлуу жана нурдуу кыл. Алардын күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечиргин. Бала чакаларыбызды жашоодо биз кетирген каталарга алардын кадамдарын эч качан бастырбагын. Жараткан Аллахым, Кудайым кыргыз элибизге ынтымак бер, Аллахым. Кыргыз элибизге биримдик бер, Аллахым. Ынтымак бер, биримдик бер, Кудайым. Аллахым бөлүнгөндөн, жарылгандан Аллахым өзүң сактагын, Кудай. Башкалардын алдында, душмандардын алдында кор болгондон, Кудайым ар дайым бизди асырап сактап жүргүн я Раббана. Аллахумма салли ва салли ва барик аля набийина Мухаммад ва алейхи ва сахбиhi